Эсиңиздерде болсо, буга чейин Ички иштер министрлигинин жол кыймылын камсыз кылуу башкы башкармалыгынын берген маалыматына ылайык 1-декабрдан тарта Ош шаарында коопсуз шаар долбоору ишке кирери айтылган. Бирок бүгүн бул долбоор ишке ашкан жок. Анын себеби пандемиялык кырдаалга байланыштуу Кытай өлкөсүнөн келүүчү камералар келген эмес. Ал эми кала бийлиги өздөрүнө берилген тапшырма аткарылып бүтүп, мамлекет тарабынан аткаруучу иштер калганын баса белгиледи. Ал эми Ош шаардык жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын айтымында 2-3 күнүн ичинде патрулдук милиция ишке киргизилет. Ал үчүн атайын автоунаалар даярдалып, 129 кызматкер 3 айлык окутуудан өткөрүлгөн. Мында милициянын кайгылуу кызматы кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча алгачкы иштерди жүргүзөт. Азыркы учурда Ош шаар аймагында коопсуз шаар боюнча пандемияга байланыштуу видео камералар чет жактан пандемияга байланыштуу келбей калды. Жакын арада мына камералар керилип орнотулат. Жазда буюрса жазга ишке түшүп калат баардыгычы. Азыр пандемия учуруна байланыштуу чет мамлекеттен авиа каттамдар токтотулуп, көп мына камера ушу коопсуз шаарга келчү тетиктер келбей калдыгына байланыштуу пандемияга каршы ушул неме болуп калды да, келбей калды, токтоп калды да. Негизги себеп ошол да? Негизги себеп ошол. Анан негизи ошол коопсуз шаар долбоору ишке кириши үчүн кандай талаптарга жооп бериш керек Ош шаарынын көчөлөрү? Ош шаарынын көчөлөрүндө бул бир компания тендерден утуп алган. Азыркы учурда Ош шаарынын аймагында көчөлөрдүн кесилиштерине жол белгилерин коюп, аягына чыгып калышты, аягына жол белгилерин коюп. Мына күн кыш болгонуна байланыштуу мына разметкалар азыркы учурда кышта чийгенге болбойт. Бул разметка чийгенде күн ысыганда, жаз келгенде разметкалар чийилип, анан буюрса жаз келгенде ишке түшөт коопсуз шаар. Анан патрулдук милициянын ишке кириши боюнча да. Патрулдук милиция боюнча мына бүгүн өзүңүздөргө белгилүү автоунаалар Борбордон келди, Бишкек шаарынан Ош шаарына келди. Спец автоунаалар. Азыр даярдык көрүлүп атат. Ош шаарында мына патрулдук милицияга даярдык спецмашиналардын ошол кызматкерлер 129 кызматкер окуп келди. Алардын кийим кечелери бардыгы келди. Кудай бурса 1-2 күндө ишке түшүп калат. Ошол патрулдук милиция ишке кирсе эмне өзгөрөт? Патрулдук милиция бул ишке кирсе Ош шаарынын аймагында жол кырсыгынын алдын алуу жана кылмыштуулуктун алдын алуу жана болтурбоо максатында ушул патрулдук милицияны киргизип атат. Ошондо алар ишке киргенден баягы ГАИ жолдо турбай калабы? Айырмасы кандай болуп калат ушунда? Айырмасы булар көчөдө ошол өзүнүн белгиленген багытын багытын тейлейт. Ошол жерде жол кырсыгы болсо жолуна тыгыны болсо ошондой эле үй бүлөлүк чыр чыкса, ошол жерге заматта 102ге кабар берсе, 1-2 мүнөттө ошол багытка барып, кайсыл жерде чыр чыкса, ошол жерде кылмыштуулуктун алдын алып, ошол жерде иш жүргүзүп, ошол жерде чечишет маселени. Анан мисалы буга чейин деле ошол патрулдук милиция Ош шаарына киргизилип, кайра алым салынганда, анан кайра киргизилип атат. Эми ушул система иштеп кетет деп мындай кепилдик бере аласыздарбы? Эми аны убакыт өзү көрсөтөт. Убакыт кандай иштешин убакыт өзү көрсөтөт. Кандай иштеп, кандай жыйынтык чыгарат, аны убакыт көрсөтөт. Анан мисалы жолдо жол эрежесин бузган айдоочулар болсо, ал патрулдук милиция чара көрө алабы? Патрулдук милиция жолдо кетип аткан знакта мына жол белгилерине токтогон автоунаалар бар. Ошолордун бардыгында административдик протокол толтурат. Эгерде жол эрежесин бузса, токтоого мүмкүн эмес знактарга өзүңүздөр билген мына көчөлөрдүн көп жерлерине знактар коюлган, токтоого мүмкүн эмес. Ошол жерде жол эрежесин бузса, сөзсүз административдик протокол түзүлөт.